Урматтуу президент, мына бул жерде фото выставка. Мына капсула салган убакыт бул 3 март 22-жылы башталган стройка. Капсула салынды, анан стройканын жүрүшү мына азыркы күнгө чейин. Анан бунун аркасында да стенд, мына могул жакта дагы стенд, мына музей, жатакана жана токтонуу аянты. Бул да 3 март 22. Жатакана канча орунлук болду ошондо? 100 курсант, 110 курсант батат. 5 курста канча бала окуп атасыз? Жылына канча бала? Азыр биз эми биринчи курстан эмдиги жылдан баштап ала баштайбыз. Жылына 50ден алабыз. 50ден алабыз. 5 жылда гана 250 болот. Ага чейин дагы бир общежитие курабыз. Так. Бирок ага чейин керек экен да. Дополнительно бар. Бирок ага чейин азыр 10 айлык, 6 айлык курстарды өткөндөрдүн бардыгын уже тияка жөнөтпөстө, Фейсбукка жөнөтсө, ушул жерде уже даярдай баштадык. Бул жерде СГОнун кызматкерлери даярдалат, Погранслужбанын кызматкерлери даярдалат и ГКМдин кызматкерлери даярдалат. То есть мындай окуу жай биздин биринчи ирет болуп атат. Китепкана 2 бөлмөдөн турат. Бул чоң китепкана, мына 20 орун компьютерге улашкан, интернети бар. Бул жерде художественный литература, а бул жерде спец, бул жерде жашыгын түрүндө китептер болот. Ушу бир күндө алат, бир күндө таанышат, кайра тапшырат. А булар менен болсо күнү түнү бул жерде иштеп. Секрет. Бул жерде болсо 12 класс бар, 2 конференц зал. Анан кийин болсо 18 кабинет бар, мугалимдер үчүн. Канча киши экен? 300 орындык. 300 орун. Бул жерде болсо урматтуу президент окуу мезгилинде сессиялар, анан жалпы чоң иш-чараларды өткөрсө болот, лекцияларды өткөрсө болот. Анан кийин комитеттин алкагында эгерде коллегалар болсо да колуңуз болот. Башка иш-чараларга. Көптөгөн окуучуларды Эки жактан мониторлор турат, чоң монитор. Урматтуу президент, бул жерде лингофонный кабинет, бул чет тилдерди окутат. Карасаң сөздү. Образование – самое мощное оружие, с помощью которого можно измерить мир. Не двигайся. Хорошая голова и доброе сердце – это всегда грозное сочетание. Но когда вы добавляете к этому грамотный язык, тогда у вас есть что-то особенное. Образование – самое мощное оружие, с помощью которого можно измерить мир. Анан бул академия Садыр Кожоевич өзүнчө стиль башкача болду да. Мурдагы баягы общий стиль, современный стиль. Чекелеринде мына полностью аудиториялар ортосунда мондай өзүнчө бир аңчылык койду. Башкача болду. Абдан сонун болду. Ушундай класстар, бул 20 орындык, 30 орындыктар да, ушундай класстар 9 класс бар. 2 конференц зал бар. 5 окутуу полигон бар. Ушул менен де чыгышты. Доскалардын бардыгы современный интерактив доскалар. Интернетке да уланат, сабактарда өткөрүлөт болот. Анан канча жыл саясат кетти. Бул жерде самый главный пространство да. Булар эркин сезип, эркин жүрүш керек. Духовный обогащение болуш керек да. Бул жерде эч кысылбаш керек. Анан кийин коридорлору, пространство аябай чоң. Бул жерде бошоло ашат. Тандаганда, колун нерсине тартат болбой, настоящий кыйын балдарды тандаш. Конкурстар болот. Таланттуу балдарды конкурс. Бизде атай комиссия бар. Садыр Кожоевич, атай комиссия бар. Жок, завтра комиссиянын башчысы бул жерде целых 20 человек по каждому кандидату работает. По каждому. Например, бизге поступать этишет, где-то 200дөн ашык абитуриент келет, ошондон биз болгону 40 тандап алабыз. А председатель комиссии өзүңүз, да? Жок, зам председатель. Төрөган орунбасар. Зам председатель, мен орунбасар. Ошол киши өзү атайын приказ менен коюлган. Мен айтайын деген Кыргызстан конкретнесинде. Жок, Кыргызстан болбойт. Баягы председатель комиссиядан да көп нерсе зависит. Муну колдоп кой, тигини колдоп кой деп өткөрөт.
Анан ал болсо жөн эле мамлекеттин расходу кетет, антетинде таран жакшы бала чыкпай калышы мүмкүн кадр. Ошон үчүн биз баарыбыз убактылуубуз кетебиз, өмүр бою отурбайбыз да. Мамлекет бул академия өмүр бою. Мамлекет үчүн жакшы күчтүү кадрларды чыгарып бериш керек. Асанкулов атындагы кабинет өмүр баяны жазылган, анан кийин жалпы ошого арналган кабинет. Генерал Асанкулов бул кыргыз улуттарынын биринчи комитет иштеген союз базарында биздин асанкуларыбызда биринчи ушул киши иштеген. Ага жерде орустар жапкычлар болуп жүрөт. Ошондо 67-жылы жетектеп атабы, 67-ден 78-ге чейин 10 жыл жетектеп берди. 89-91-ге чейин. 91-ге чейин. 13 жыл жетектеп. Общежитие değil ошондо. Ооба, бул тушта турган бул бассейн, урматтуу президент. Мына бул общежитие сол жакта турган. Наркы мына дин изилдөө борбору мечит. Бунун аркасында стадион. Ушул жерде сабакка даярданат. Читейский экен да. Канча адам бул жалпы? Жалпы 18 кабинет. Количество муравьев канча? Жалпы азыр 22, бирок толук кандуу иштегенде 57. Ошол могул аз болбойбу, бир кабинет. Бул бир кабинет эмес, бул один из кабинетов. Бир кабинет. Так 18 кабинет бар деп атпайбы? Анын ичинен мугалимдер үчүн. Ооба, анын ичинен 8 кабинет бөлүм башчылары. 10 кабинет чоң кабинеттер алар. Ушундай. Мындан дагы чоң. Перерывга чыкканда өзүлөрү отурганда бир жер таң болуп калбай калып атам да. Ода еще кафедрамызга окшойт, да? Бөлүм башчылары. Бул бир эле кабинет. Урматтуу президент. Мында залда эме чоң турат. Денеңге союлуп салат. Аркалык трибуна. Эл аралык стандарттарга туура келет. Анда чоң болгон. Биз эми билесиздер, мен анеге спортзалга өтө катуу карайм да. Мына атайы мына колдору, атайы Наливной экен. Булар ушундай бир футболго, волейболго, баскетболго ылайыктуу колдорду саттык. Чоң. Кышында жылыткычтар иштейт. Анан кийин эл аралык соревнованияларды өткөрсө болот. Эне урматтуу президент, сиз биринчи келип атасыз, анан кийин сиз ушул музейге калтыра турган топ сиздин атыңыздан кол коюп берсеңиз, концертте көрсөтүшкө кол коюп берсеңиз. Музейде сактайбыз. Канча кылышат? Жарым. Мотор коюп. Катара. Рахмат. Президент, бізде борцовский зал бар, тренировкалар тұрғаншы. Отдельный баягы бокс кылышат, күрөшүшөт деген. Бокс, күрөш, ар кандай. Специальный зал. Формасы бул өмүр кызмат жолу, баскан жолу. Сүрөттөр, бул жерде документтер. Могул жерде өзү Американцы берген да. чоң таш. Бул жерде өзү бул аксакал, бул кызы. Өтүп кетти. Өтүп кетти. Ошол. Тажикстанда посол болду. Белоруссияда да посол болгон да. Үч жылдын ичинде 130 миллиард сом аныкталып кайтарылган экен да.